Мерсика уюму тамактандырууну, санитария жана гигиенаны жакшыртуу үчүн жамааттарда активдүү мүчө болгон 2000ден ашык ыктыярдуу лидерлерди, ал эми ар бир жамааттан 10го жакын өз салымын кошууга даяр лидерлерди ишке тартат. Аларга медайымдар, ата-энелер, үй кожойкелери, коомдун лидерлери, мектептеги мугалимдер, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын мүчөлөрү, айылдык ден соолукту чыңдоо кабинеттеринин мүчөлөрү кирет. Биздин бүгүнкү темабыз колду жуу жана санитария. Колдорубуз күнүгө ар кандай буюмдарды кармагандыктан, алар ар түрдүү бактерия жана вирустар менен булганат. Кир, кол ар түрдүү инфекциялык оорулардын булагы болушу ыктымал. Өзүбүздү жана жакындарыбызды ар дайым оорулардан сактоонун жөнөкөй жана ыңгайлуу ыкмасы колду самындап жуу. Төмөндөгү 5 учур кооптуу болгондуктан колду жууну эстен чыгарбоо керек. Биринчи, тамак даярдоонун жана тамактанаардын алдында. Экинчи, балага тамак берүүнүн алдында. Үчүнчү, дааратканага барып келгенден кийин. Төртүнчү, балдардын кийимдерин алмаштырган учурдан кийин. Бешинчи, мал карагандан кийин. Анда бул видео роликке көңүлүңүздү бурабыз. Биз ар дайым туура тамактанууга көңүл бурушубуз керек. Анткени биз туура тамактанганда организмде эч кандай оорулар болбойт. Адегенде туура тамактануу үчүн колду таза самындап жуу керек. Организмде темирдин жетишсиздиги аз кандуулукка алып келет. Аз кандуулук ар кандай себептерден өөрчүп, көптөгөн ооруларды коштоп, алардын белгилери катары байкалат. Туура тамактануу темирдин алгачкы жетишсиздигинин өөрчүшүн алдын алат. Кичине балдардын, өспүрүмдөрдүн жана кош бойлуу аялдардын тамактануу рационунда темир камтыган азык-түлүктөр болушу шарт. Бул кызыл эт, куш эти, балык, жумуртка, буурчак, төө буурчак, маш буурчак, жасмык, кургатылган мөмө-жемиштер, кочкул жашыл түстөгү жашылчалар. Тамактануу учурунда же тамактанып бүтөөр замат дароо эле чай ичкенде темирдин өздөштүрүлүүсү басаңдайт. Ошондуктан чайды тамактангандан кийин 1,5–2 сааттан кийин ичүү сунушталат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.